Казакстан литий пондук аккумуляторлар үчүн компетенттерди жеткирүүнүн глобалдык чынжырында өз ордун ээлөөгө даяр. Назарбаев университетинде руданы даяр катоддук материалга кайра иштетүү технологиялары иштелип чыккан. Жана чечимдердин бир бөлүгү коммерциялаштырууга даяр. Жакынкы келечекте Казакстан чийки затты эмес, кайра иштетилген компетенттерди экспорттой алат. Ошентип Борбор калаадагы жогорку окуу жайдын изилдөөчүлөрүнүн аракети менен литий пондук аккумулятордук чыгаруу боюнча пилоттук линия ишке киргизилди. Келечекте сериялык өндүрүштү баштоо жана жаңы тармак үчүн адистерди даярдоо. Иштеп чыгуулардын катарында аккумуляторлор үчүн негизги компоненттерди никель, кобальт, марганец жана темирди алуу технологиялары дагы бар. Окумуштуулардын электрохимиялык энергетика жаатындагы жетишкендиктерин Астанада өткөн INES 2025 эл аралык конференциясынын катышуучулары талкуулашты. Сейчас мы работаем с некоторыми частными компаниями. Азыр биз айрым жеке компаниялар менен иштеп жатабыз. Биз өзүбүздүн технологияларыбызды киргизебиз. Никель казып алуучу компаниялар менен иштей баштайбыз. Өнөр жай жана курулуш министрлиги менен биргеликте биз азыр пилоттук өндүрүштү уюштуруу боюнча чоң долбоорду баштоону болжолдоп жатабыз. Биз Кытайга жана биз кызматташкан өлкөлөргө багытталабыз. Азия өлкөлөрү менен тыгыз кызматташабыз. С которыми мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем очень плотно с азиатскими странами.